Эфирде Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Быйыл мамлекет тарабынан өлкөнүн жол транспорт тармагына айрыкча көңүл бурулду. Борбордук жолдорго гана эмес, аймактарда ички жолдорго чейин оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, асфальт төшөлүүдө. Алсак Талас Нылды жолу эзелтеден элдин көйгөйүнө айланган. Айдоочулар үчүн бул жол менен каттоо кыйынчылыкты жаратып келген. Эми мамлекеттик казнадан акча каражаты каралып, Талас Нылды жолун асфальттоо башталды. Жолчулар быйыл 3 чакырымына асфальт басууну аяктоону пландаган. Жолду жаңыртуу ишине керектүү техникалар тартылып, номер 19 жол тейлөө ишканасынын жумушчулары иштеп жатат. Бүгүн карапайым калктын 30 жылдан бери эңсеп жүргөн тилектери орундалды. Дегенибиз Талас Нылды Покровка жолуна асфальт төшөө жумуштары башталды. Жумуштар Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин каржылык колдоосу менен болуп жатат. Быйыл план боюнча 3 километр жол асфальтталат. Талас Нылды Покровка жолу Союз мезгилиндеги таштак жол бойдон калып, элдин көйгөйүнө айланган. Акыркы жолу 1970 жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Андан бери 50 жылдан ашык убакыт өтүп, быйыл алгачкы жолу асфальтталып жатат. Бүгүнкү күнгө 84 тонна битуму келип, основаниясы жасалып, 3 километрден көрүп атасыздар. Асфальттоо иштери жүрүп жатат. Бул жол ушу биз билгенден ушу 30 жылдан бери айтылып келет да, жол салынды. Мына насип болгон экен, мына бүгүн аткарыла баштады. Урматтуу биздин министрибиз өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып, мына ушул ишти аткарып атабыз. 16-17 техника тартылып иштеп атат. Эми погода жолтоо болбосо, же башка бир өчүрүштөр болуп калбаса, завод бул өтө төмөн болбосо, бир 10 күндүн ичинде ар жак бер жагын бүтөбүз. Жолдун туурасы 6 метрди түзүп, асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр болуп төшөлүүдө. Ал үчүн керектүү техникалар жетиштүү. Бардык талаптар сакталып, жумушчулар сапатка өзгөчө көңүл буруу менен ишти өз убагында бүткөрүүнүн аракетинде. Асфальт басып атырбыз. Асфальттын калыңдыгы 7,8 сантиметрден басып атырбыз азыр. Каток тебелегенден 6,5 болот. Şu жакшы асфальт жакшы чыгып атыр. Баштап атырбыз, иштеп атырбыз бүгүн. Буюрса дагы иштей беребиз. Качествосы жакшы, асфальттын качествосы жакшы эле болуп атыр. Талапка жооп берет да. Талас Нылды Покровка жолунун жалпы узундугу 22 километрди түзөт. Буга чейин 12 километр аралыгына асфальт басылган. Быйыл Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин каржылык колдоосу менен 3 километр жолуна асфальт басылып жатат. Ал эми калган 7 километр аралыгы капиталдык салымдар беренесине киргизилген. Каражат өз убагында берилип турса эле иштер аткарылат. Эми бул титулга кирилген нерсени баары мамлекет жасайбыз. Мына Минтранс акчасын бөлүп берип атат, биз жасап атабыз. Эми азырынча так эсептей албайбыз, анткени ар бир километрге 7 миллион 200 берип атат. Ошонун ичинде иш алып барып атабыз. Азыркы бул жерде жумушту аткарып аткан Деп 19-тун коллективи 10го жакын оор жүк ташуучу машинелер, асфальтта укладчик, өзүңүздөр көрүп тургандай вальцовый. Нылды айылы Манас районунун эң чет жагында жайгашкан, Талас шаарына жакын айылдардын бири. Бул эски жолдон эле бир күндө болжол менен 50ден ашуун унаа өтөт. Бүгүн алгачкы жумуштар башталганын көргөн айдоочулар жана жергиликтүү тургундар кубанычта. Көйгөй болгондо мынакка келгин келбеши ачык эле. Бул жак эртерээк убакыттан утасың. Тияк менен 2,5 саатта барасың Покровкага. А берден эгер бүтүп кала турганда Покровкага 1,5 саатта барып каласың да, 1 саатка жетпейт. Убакыттан утасың. Сүйүнүп атабыз, эми жакшы, Кудайга шүгүр, шуга дагы. Атабызбыз чоң атабыздан бери өткөн жол окшойт. Рахмат, ушинтип жолубузду салып берип атканына. Белгилей кетсек, жыл сайын мамлекеттик каржылоонун аркасында эскилиги жеткен жолдор четинен жаңыланууда. Аны менен Талас Нылды Покровка жолуна окшогон 60-70 жылдан бери оңдоп түзөөгө муктаж болгон жолдорго асфальт басылып, карапайым калктын көптөн күткөн тилектери аткарылып жатат. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруини кабыл алды. Өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун келечеги соода-экономикалык, инвестициялык жана энергетикалык тармактарда өз ара байланыштарды активдештирүү маселелери талкууланды.
Мамлекет башчысы Кыргыз Эмират мамилелеринин өнүгүүсүнүн жогорку динамикасын белгилеп, Бириккен Араб Эмираттары араб ааламында негизги соода өнөктөш экенин айтты. Садыр Жапаров Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү менен Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн ортосунда кызматташуу ушул жылы жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн баса белгиледи. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Бириккен Араб Эмираттары араб ааламында биздин негизги соода өнөктөш болуп эсептелет. Мисалга алсак, ушул жылдын 6 айында эле өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү 92 миллион АКШ долларын түзгөн. Албетте биз үчүн бул да чек болбош керек, муну дагы жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек. Жеке менчик ишкерлерди шыктандыруу аркылуу биз соода алмашуунун көлөмүн 500 миллион жана андан кийин 1 миллиардка долларга чейин чыгарууга жеткирсек болот. Ал үчүн мүмкүнчүлүктөр бар. Сиз дагы Кыргызстан менен кызматташуу үчүн жооптуу министр катары чоң салымыңызды кошосуз деп мен терең ишенем. Ушул жылдын 1-июнунан баштап Wizz Air Abu Dhabi авиакомпаниясы Абу Даби менен Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда түз аба каттамдарын жүргүзө баштады. Бул жагдай жарандарыбызга саякаттоого, туризмдин келип кетишине жакшы өбөлгө түзөт. Эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдардын көбөйтүү тууралуу мен Абу Дабиге болгон иш сапарымда бир тууганым улуу даражалуу шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаян менен акыркы жолугушуубузда макулдашкан элек. Өткөн жылы Абу Дабиге болгон иш сапарымда улуу даражалуу шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаянды Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кетүүгө чакырган элем. Кыргызстан эли шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаянды чыдамсыздык менен күтүп жатат деп жеткирип барасыз деп үмүттөнөмүн. Өз кезегинде Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль Мазруи мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Бириккен Араб Эмираттарынын президенти шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын атынан салам айтты. Ал өз өлкөсүнүн жетекчилигинин Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташтыкты ар кыл чөйрөдө кеңейтүүгө жана бекемдөөгө умтулгандыгын баса белгиледи. Сухейл Аль Мазруи Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында өлкөнүн бул тармактагы министрлиги менен энергетикалык кызматташтыкта оң натыйжаларга жетишилгенин канаттануу менен билдирди. Министр ошондой эле бир катар эмираттык компаниялардын бул багытта кызматташтыкты арттыруу максатында Кыргыз Республикасында биргелешкен энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга өзгөчө кызыктарлыгы жөнүндө маалымдады. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө энергиянын кайра жаралуучу булактары жана шаарларды туруктуу өнүктүрүү жаатында дүйнөлүк лидер болуп саналган Мастар компаниясы тарабынан Ысык көл облусунда күн электр станциясын куруу долбооруна байланыштуу маселе талкууланды. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов карларга камкордук көрүүнүн бир айлыгынын алкагында облус аймагында кылым карыткан карылардын абалынан кабар алды. Талас облусунда бир кылымдан ашык жашаган 10го жакын эне бар. Кечээ күндүн экинчи жарымында Талас районундагы кылым жашаган энелердин үйлөрүнө барып, облус башчысы Нурлан Дарданов кабар алып, өкүлчүлүктүн атынан ар бир ардагерге 10 000 сомдон акчалай белегин берди. 1 октябрь карлар күнүнө карата өлкөдө атайын 1 айлык жарыяланган. Анын алкагында улгайган адамдар өзгөчө камкордукка алынууда. Талас районундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн жашоочусу Бүйбайда Жаңыбаева 103 жаштын чайын ичүүдө. Облус башчысы Нурлан Дарданов бир кылымдан ашык жашаган эненин ден соолунан кабар алып, 1 октябрь эл аралык улгайган адамдар күнү менен куттуктап, өкүлчүлүктүн атынан 10 000 сом акчалай белегин тапшырды. Келеңерге эптүү болсун, келиңер эптүү болсун, астынан пактай болсун айланайын. Мана сатам арбагы колдосун, бизге окшогон кемпир салын арбагы колдосун. Айткандын баары келсин, айнайын Кудайым берсин. Айткан сөздүн баары келсин, о менде. Ал эми Арал айыл өкмөтүнүн жашоочусу Шайруби Ибраимова 110 жашта облус башчысын апабыз кубануу менен тосуп алды. Бир кылым жашаган эне облус жетекчисине батасын берди. Майраңыз менен куттуктайбыз. Могу бизден белек алып коюңуз, чай ичип коюңуз небере балдар менен. Карлар күнүн белгилөөнүн максаты улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүл бөлүү. Ата жөлөп турган терек, эне акыл насаат булагы демекчи. Карларга сыйырмат жасоо азыркы муундун милдети. Облас боюнча 100дөн ашкан апаларыбыз бар экен. Ошол баардыгын облас боюнча кыдырып, өзүбүздүн фондубуздан
белектерибизди тапшырдык. Апаларыбызга кааларыбыз ошол чын ден соолук каалайбыз, узун өмүр, баталарын берип, куло тилектерин айтып, акыл масаттарын үйрөтүп жүрө беришине тилектешпиз. Облус башчысы Нурлан Дарданов бул күнү Манас, Бакаята Айтматов жана Талас районундагы кылым карткан энелерден кабар алып, акчалай белегин тапшырды. Бегайма Сымбаева, Рыскелди Мүзрөтбек уулу, Мелис Элебесов, Талас облусу. Талас шаарын өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип чыкты. Бул тууралуу Талас шаардык кеңештин кезектеги сессиясында шаар мэри Эрмат Жумаев маалымдады. Сессияда үстүбүздөгү жылдын өткөн 6 ай аралыгындагы Талас шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары каралып, шаар башчысы маалымат берди. Мындан сырткары Талас шаарын өнүктүрүүнүн келечектеги планы депутаттардын кароосуна сунушталып, талкууга алынды. 2023 жыл Талас шаарынын өнүгүүсү үчүн демилгелүү иштер менен коштолду. Алсак канча жылдан бери турган, жараксыз абалга келип калган 30 километрге жакын ички жолдор оңдолуп, 20 километрге жакын тротуарлар салынат. Ошондой эле быйыл Нуржанов аллеясын кооздоп жарыктандырууга 472 миң сом каражат сарпталды. Мындан тышкары мамлекеттик салык жыйымы өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу 72 миң сомго көп чогулуп, өсүү темпи байкалды. Бул тууралуу Талас шаардык кеңешинин сессиясында маалымдалды. Жергиликтүү бюджет боюнча 6 айдын жыйынтыгы менен биз 100,7%га чыкканбыз. Бул жерде 126 миллион 313 миң 600 сом топтолуп, план 125 миң 422 миң сомду түзгөн. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү 51%га аткарылган. Такталган план 142 миллион 881 миң 300 сомду түзсө, аткарылышы 73 миллион 409 миң сом, жана 409 миң 400 сомду түздү. Бул жерде көп проектилер билесиздер. Бүгүнкү күндө гана ишке берилип баштады. Бул биздин основной чыгаша бөлүгүнө коюлган каражаттардын көбүн биздин мэриянын сунушу менен сиздер кайра комитеттерден карап жылдырып бергенсиздер да, бул паркка жана стадионго. Алардын проектный сметный документациясы кеч жасалганына байланыштуу, алардын немесин, каражаттардын чыгаша бөлүгүн тока бүгүнкү күндө планды кубалап жетип баратабыз. Талас шаарынын өнүгүүсүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат алган шаардык кеңештин депутаттарына Талас шаарын өнүктүрүү боюнча стратегиялык план тааныштырылды. Биздин шаарда мына 19 билим берүү мекемеси болсо, бул мектептер жана бала бакчаларга ошолор жөнүндө сөз кылып жатам. Ошолордун бүгүнкү күндө 19 мектеп бала бакчаларыбыздын 12си капиталдык ремонтко муктаж болуп, 5-өсү тилекке каршы мына авариялык акыбалга келип бузууга тийиш болуп турат да азыркы күндө. Анан ошолордун да көйгөйүн кандай кылып чечебиз? Жалпы мисал үчүн биздин шаардын ичиндеги муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүн кандай жаатта өнүктүрүп, кандай багытта алып өтөбүз? Жөн эле баякы кабыл алына берген кезектеги бир стратегия болбостон ушул реалдуу түрдө иштесе деген биздин максатыбыз бар. Стратегиялык план ишке ашып калса, Талас шаарында көптөгөн алгылыктуу жумуштар жасалат. Планда көрсөтүлгөндөй калкты таза суу менен камсыз кылуу, ички жолдорду оңдоо, билим берүү мекемелерин куруу приоритеттүү багыттардын бири болуп саналат. Мындан сырткары Талас шаарына бетон заводун куруу үчүн да аракеттер көрүлүүдө. Стратегиялык планда жалпы 1 миллиард 954 миллион сомдук долбоорлор каралган. Биз ушул алдыбызга максат коюп атабыз, Талас шаарына ушундай бир асфальт бетон заводун куруп, анан темир бетон заводун курсакпы депчи. Себеби дегенде жанакы бордюрлардын, лотоктордун, кольцалардын, андан сырткары жанакы жол куруу иштерине керектелүүчү бардык материалдарды өзүбүз сапаттуу кылып чыгарып алганга шарт түзүлөт. Биринчиси, экинчиси бул жерде жумушчу орундар түзүлөт. Эки чоң көйгөйдү чечебиз, анан плюс буяктан баякы жергиликтүү бюджеттин дагы көтөрүлүшүнө чоң салым кошот. Ошон үчүн биринчи проектини дагы жана таза суу менен камсыз кылууну
Анан экинчи проектinde biz бюджет образующий проекттерге кошуп атабыз, себеби өкмөттөн кайра каражат алып келет бизге депчи. Талас шаардык кеңешинин сессиясында Талас шаарын өнүктүрүү боюнча стратегиялык планга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ошондой эле депутаттар өздөрүнүн сунуштарын беришти. Мынча мусор чыгардык деп, мусорду болсо мына коммуналдык службанын жетекчиси отурат. Мурунку бир аз рычаг бар эле, жана справка мененчи элдин карызын өнүктүрүүчү. Азыр аны алып койгон, паспортты столго берип атат. Кандай пландарыңар бар эми ошол акчаны өнүктүрүү, карыздарды өндүрүүгөчү бир чара колдоносуңарбы, бир нерсе ойнонуп атасыңарбы, кандай кылып атасыңар ошол жагын? Бүгүнкү күндөгү рычагыбыз азыр өзүбүздүкү только түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мисалы үчүн мэрия менен коммуналдык чарба муниципалдык ишканасыныкычы. Бирок биз азыр мындай айтсам, Кыргызстандын ошо областтык деңгээлдеги шаарлардын мэрлери кеңешип бир сунуш даярдап атабыз өкмөткө өзүбүздөн. Себеби бул проблема бир гана Талас шаарында эмес, бардык региондордо ушул болуп атат. Тазалык ишканаларынын дебитордук карыздары өсүп баратат. Анткени эл население суу акчасын төлөбөй койгочу. Мисалы үчүн суунукун төлөбөй койсо суусун өчүрүп коебуз, светтикин төлөбөй койсо светтин өчүрүп коебуз. Бирок мусордукунда андай маселеге келе албай атабыз да. Никак баягы төлөбөй коюп басып кеткен адам ал жерде бир какой-то бир определенный конкретный рычаг колдоно албай атабыз. Анан азыр өзүбүздүн сунушубузду даярдап жеке эле бул эле эмес, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтун өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарыбыз даярдалып атат. Ушу жыл аягына чейин өкмөткө сунуш беребиз. Белгилей кетсек, өткөн 6 ай аралыгындагы Талас шаарынын социалдык экономикалык көрсөткүчүнө салыштырмалуу өсүү темпи байкалды. Жаркынай Тургунбекова, Чыңгыз Боккошов, Зина Акматова, Талас шаары. Тилекке каршы адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйүүдө. Алдын алуу, көзөмөлдү күчөтүү чараларына карабастан жол кырсыктары кыскарбай келет. Талас Суу-Самыр жол каттамынын боюнда жайгашкан айылдарда малдарга жарык берүүчү ленталар тагылууда. Мындай ыкма аталган жол боюнда көп кездешчү жол кырсыктарын болтурбоо жана мал уурулуктарын алдын алуу максатында жасалууда. Бул демилге Талас райондук ички иштер бөлүмү, ошондой эле райондук ветеринардык кызматынын жана жергиликтүү айыл аймактар менен биргеликте ишке ашырылды. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Мал уурулуктарын жана жол кырсыктарын алдын алууга багытталган чабан аталышындагы рейдтик иш-чара Бекмолдо айыл аймагында өткөрүлдү. Жол боюнда кароосуз калган мал жол кырсыктарына жана уурулукка себепкер болууда. Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мал баккан фермерлерди кыдырып, мал уурулуктун алдын алуу максатында түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүштү. Талас районунун ветврачтары келди, малыңыздын баарын тең чиптетишиңиз керек. Талас районунун аймагында өткөн жылы мал жандыктардын катышуусундагы жол кырсыгы көп катталган. Үстү-үстөгү жылдын өткөн 9 айында мал жандыктардын катышуусундагы жол кырсыктарынын саны 13кө жеткен. Мындан улам мал жандыктарга караңгыда күйүүчү ленталар тагылды. Рейдтик иш-чаранын максаты биринчиден Талас районунун аймагына мал уурулуктун алдын алуу боюнча жалданып келген чабандардын өздүктөрүн тактап ички иштер бөлүмүнө каттоого алуу. Мына Бекмолдо айыл өкмөтүнүн өкүлү, ветеринардык службанын өкүлү биргеликте түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Азыр жалданма малчылар келип туруп ар кандай уурулуктар болуп кетет, жайып кетет. Бул күн Талас райондук ветеринардык кызматы мал ээлерине малдарын идентификациялоодон өткөрүү, чип бастыруу иштерин тездетүү тапшырылды. Чип маселеси мына азыркы жашоо шартыбызга керектүү нерсе болуп атыр да. Экинчиден мына идентификация малды дарылоодо, дары алууда жана көп жумуштарга жардам берет. Идентификация түндүк системасына бириктирилген. Бизге справкага келет элдер. Идентификация жылкага чип мойнуна, жалдын алдына сайылат, өлгөнчө ошол жерде болот. Эгер ээсинен Казакстанга кирип кетсе, же болбосо жоготуп адашып кетсе, сканерибиз менен 10-12 сантиметр аралыктагына ким ээси экенин билип коюуга азыр мүмкүнчүлүк бар. Акыркы күндөрү кароосуз калган мал коңшу Казакстанга чейин өтүп кетүүдө. Жол жээгинде кароосуз жүргөн малдын кесепетинен жол кырсыктары катталууда. Мал ээлерине кароосуз калтырбоо жагдайы эскертилди. Эң эле жакшы, машинеден аябай капкайда көрүнөт экен, шопурларга да жакшы, ээлерге да жакшы, коюлбайт, жолдо жүрөт экен мал болгондон кийин.
Mal деген былтыр аябай жоголду эле кичине былтыркыдан чоочуп калса керек, быйыл жок деген киши жок. Жакшы эле болду. Чоочуп машинелер текшериле турганы жакшы го. Эл үчүн деле жакшы, чабандар үчүн деле жакшы. Текшериле турсын, эмне зыяны бар? Бу жерде движение көп, лента туура, малдар алыстан көрүнөт. Уурлук былтыр караганда быйыл жок мал уурдоо. Мен быйыл жайда өтүп турдум. Базарга өткөн малдын баарын санын айтышып, алышып, посттогулар. Канча мал бар, бодобу, майда мал айтып атты, эң туура. Ал ошондой посттон тосуу болсо, бул өзөндө түз ашууда чоң чыкканда уурлук болбойт анда. Айдоочулар мал жайылып жаткан жерлерге жакындап жаткан учурда өтө сак болуп, жол кырсыгына учурабаш үчүн тийиштүү ылдамдыкты сактоого тийиш. Көп учурда жол кырсыгына айдоочулардын жоопкерчиликсиз мамилеси ошондой эле катуу ылдамдыктан келип чыгарын айтылууда. Мындан улам ички иштер кызматкерлери жергиликтүү эл айдоочуларга жол эрежелерин сактоого чакырат. Рыскелдин Мүзүрөтбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас району. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада облус аймагында болуп өткөн окуялардын топтому менен апта хроникасынан тааныштырабыз. 2 октябрь дүйшөмбү. Бул күнү Талас шаардык мэриясы тарабынан карларга сый урмат көрсөтүү иш-чарасы өткөрүлдү. Эл аралык карлар күнүнүн алкагында шаарыбыздын карларына, ардагерлерге Талас шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери, эл аспаптар оркестры майрамдык маанай тартуулады. Иш-чарага катышкан шаар башчысы Эрмат Жумаев карларды майрам менен куттуктап, улуттук наркты даңазалап, акыл насаат кебин айткан ардагерлерге амандык каалады. Ошондой эле Талас шаарынын мэри Эрмат Жумаев ардагер апалар үйүнө барып майрамдык белектерин тапшырды. Карлардын эл аралык күнү 1993-жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы тарабынан расмий майрамдардын катарына киргизилген. Бул күндөрү карларды камкордук алуунун 1 айлыгынын алкагында облус аймагында ардагерлерге сый көрсөтүү иш-чаралары уланууда. 3 октябрь шейшемби. Бул күнү президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 1-орун басары Талантбек Эдилов облустук деңгээлде жаш куткаруучулар сынагынын жеңүүчүлөрүн кабыл алып, 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелин азайтуу күнүнө карата Талас облустук чет тилдер лицей комплексинин окуучулары республикалык жаш куткаруучулар кароо сынагына катышат. Бул күнү облус башчысынын 1-орун басары Талант Эдилов жаш куткаруучуларды кабыл алып, өкүлчүлүктүн демөөрчүлүгү менен алынган формаларды тапшырды. Окуучулардын кароосунакка барып келген жол акысын Кызылай коомунун Таластагы филиалы камсыз кылат. Талас облусундагы 114 мектептин ичинен Талас облустук чет тилдер лицей комплексинин окуучулары финалга чыгып, таластык жаш куткаруучулардын намысын коргошот. 4 октябрь шаршемби. Бул күнү мамлекеттик салык кызматынын Айтматов райондук башкармалыгы жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери биргелешкен рейд өткөрүштү. Рейдтин жүрүшүндө 1 сентябрга чейин автоунаага болгон салыктардын төлөмдөрү текшерилип, салыкты убагында төлөбөгөн айдоочуларга мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Буга чейин транспорт каражаттары үчүн салык төлөөнүн мөөнөтү 1 сентябрда аяктай турганын мамлекеттик салык кызматы эскерткен. Унаа салыгын убагында төлөбөгөн жеке жактарга 1000 сом, ал эми юридикалык жактарга 5000 сомго чейин айыппул салынат. Транспорт ээлери салыкты каалаган банк мекемелеринин кассаларынан, почта бөлүмдөрүнөн, төлөм терминалдарынан, мобилдик интернет банкинг, төлөм карталары аркылуу төлөсө болот. 5 октябрь бейшемби. Бул күнү Талас район Кууган айыл өкмөтү 100дөн ашык улуу мундун өкүлдөрүнө майрамдык маанай тартуулап атайын белектерин тапшырды. Касым Кайымов атындагы орто мектебинде уюштурулган майрамдык иш-чарага айыл аймактагы 70 жаштан ашкан ардагер карлар чакырылып, дастаркан үстүндө баарлашты. Иш-чарага мугалимдер күнүнө карата ардагер мугалимдер да чакырылган. Майрамдык салтанаттын алкагында Кууган айыл өкмөтү тарабынан атайын белектер тапшырылып, сый урмат көрсөтүлдү. Касым Кайымов атындагы мектептин окуучулары тарабынан концерттик программа тартууланды. Мындан сырткары Талас шаар райондук билим берүү бөлүмү тарабынан аймактагы айрым жалгыз бой муктаж ардагерлерге колдоо көрсөтүлдү. 6 октябрь жума. Бул күнү президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов карларга камкордук көрүүнүн 1 айлыгынын алкагында облус аймагында кылым карткан карлардын абалынан кабар алды. Талас областында 1 кылымдан ашык жашаган 10го жакын эне бар. Алардын эң улуусу 113 жашта болсо, эң кенжеси 100 жашта.
кылым жашаган энелердин үйлөрүнө барып, облус башчысы Нурлан Дарданов кабар алып, өкүлчүлүктүн атынан ар бир ардагерге 10 000 сомдон акчалай белегин берди. Облустун өнүгүүсүндө үзүлүү эмгектенип, уул кыздарга татыктуу тарбиясын берип, элдин ынтымагын арттырган бакубат жашоодогу карларга облус башчысы амандык каалады. Нурлан Дарданов бул күнү социалисттик эмгектин баатыры Төлөбек Аманбаевдин үйүндө болуп, ардагерди майрам менен куттуктады. Карларга камкордук көрүү иш-чаралары облус аймагында уланууда. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.